$150 миллион, $300 миллион ақша кетеді шайлауға. Агитатор алыш керек, жаңа урна алыш керек, қағаз алыш керек, это все расход. А біздің блокчейнде бір сом ақша кетпейді. Біз жатқан уақытта қаласа, құдайымыз жақында әрекет қылып президентке келгенде. Қабыл қалса біздің блокчейн тармағы бекер ете берейінші мемлекет үшін. Мындан кейін шайлаулардың бәрі біздің блокчейн арқылы өтсін. Мемлекеттен бір сом ақша кетпесін, ошол расходтардың бәрі біз төлеп берелік бұйырса. Біздің мақсатымыз, үш жігіттің мақсаты, кадр көшіруші саясатын қолдау, қамчы қыдышайшы саясатын қолдау, ушул біздің урматтуу генералдардың саясаттарын қолдау. Біздің мақсатымыз мен үшін Кыргызстан мемлекет эмне кылып койду эмес, мен мемлекет үшін эмне кылып койдум деген суроону чечип атабыз. Мен келечекте Кыргызстанды кандай көргүм келет? Келечекте мен Кыргызстанды өнүгүп өскөн мамлекеттердин катарын толуктаган, бир да сом кредити жок карапайым элдин. Карапайым элдин бир да кызы Москвага тентип кетпеген, мигрант деген статуска конбогон, чет мамлекетке, чет жерге жумуш иштеп кетпеген эмес, чет мамлекетке кеткен, путешествие кылып кеткен. Атаң барда эл тааныйт, атың барда жер тааныйт, жер таанып кеткен. Кыздары чет мамлекетке мигрант болуп эмес, кыздары чет мамлекетке билим алыш үчүн кеткен мамлекеттердин катарын толуктаган келет. Кыргызстан мамлекети, менин кыялдарым бар. Менин кыялдарым үчүн мен ойлойм жооп бербейм го деп. Ар бир адам өзүнүн кыялы үчүн жоопкерчиликке тартылбаш керек. Бүгүнкү күндө мен айтып атам, Кыргызстан мамлекетинин каршысында турганда мага айтып атат, сени камап коюшат. Эмне үчүн мен Кыргызстан мамлекетинин каршысында турам деген үчүн камалышым керекпи? Силер неужели ушунчалык деңгээлге түшүп кеттиңиздерби? Качан гана Кыргыздын тарыхында, Кыргыздын ката салтында качан гана кыздарын бүтүн мамлекетке берген, эч качан Кыргыз Кытайга кызын берген эмес, Кыргыздыңызды корейске тийген эмес, Кыргыздыңызды япондорго тийген эмес эч качан. Отурган ушул жерде күч ургандар адамдар балдары. Айкелер несиңдер турган акыйкатты сыпарласыздар. Маалыматтар туура жетип барбаш, сураныч. Мага күч келип калып атат. Улам бир жакка сүйлөйм, тека тура эмес информациясы кот, мени чакырышат, кыйнайт. Улам ушунда коркуп да калдым. Чындык менен акыйкатты сүйлөгөндөн коркуп калдым. Потому что бүгүнкү күндө силер элим деген уулга колдогонго даяр эмес экенсиңер. Уулум деген эл болмойча, мамлекетим элим деген уулу төрөлбөйт. Бул силердин өз карандыгы. Манас төрөлгөн себептердин бири ошол кыздар Манаска татыктуу болгон, Манаска даяр болгон, ошон үчүн Манасты колдоп кеткен. Ошон үчүн Манас дүйнөсү боюнча улуу мамлекет, Кыргызстан мамлекетинин улуу империясын түптөгөн. Кыргыздын тарыхында экеле баатыр бар. Мен билген экеле баатыр бар. Калганын баатыр деп мен билбейм. Биринчи баатырлардын бири Манас. Улуу Кыргыз канатын түптөгөн. Россиянын баары жерлери бар биздер болчу. Бүт Россиянын Кызыл Адыр, Красноярск, Алтай, Енисай, бүт баарын биздин жерлери болчу. Тарылып отурушундай мамлекетке келип калдык. Тарылып отурушундай жерге келип калдык. Биз эртең аттын такасына жерге зар болуп калабыз. Эч качан жер сатпагыла. Эч качан элди сатпагыла. Күзөн куш кетти эмне кылалы? Каркыра кетти эмне кылалы? Эч нерсе кылган жокпуз биз. Потому что бүгүн чыккан эл келечекте кул боло койгон калгандар алтындарым. Бүгүн кул боло койгон ушул кыздарыбыздын баары мигрант, балдарыбыздын баары мигрант. Чет мамлекетке үмүт издеп кетип калдык. Тентип кетип атабыз. Бул Кыргызстан тарыхында болгон, качан болгон? 7-6 кылымдар болгон Кыргызстан тарыхында. Бириң кеттиң Алтайга, бириң кеттиң Беренге, бириң кеттиң Тереңге, бириң кеттиң Алманга деген. Бириң кеттиң көз көрбөгөн алыс жактарга, Япония, Алмания, Германия мамлекеттерине кеткенбиз Кыргызстан. Турцияга кеткенбиз. Каңайга, бириң кеттиң Каңай деген күнбатыш жакка кеткенбиз биз. Ошентип Байжакып Алтайга кеткен. Байжакып Манас, Алтайда төрөлгөн